Мен атам 6 жыл Кыргызстандан жетекчи болгон. Кошуматчы дегенди мен көргөм, билгем. Берки Садыр Жапаровду түшүндүрүп берди, көндүрүп берди. Тышкы карыздан коркпошубуз керек деп. Эмне коркпош керек? Мүмкүнчүлүк болсо албашыбыз керек. Эгерде өзүбүздүн алтымыз болсо, өзүбүздүн кирешелерибиз жакшы болсо, бизге жеткен ата салттын мурасын бийик сактап, урпактарга берели деген сөз бар. Сактап эле талкалап атпайбыз. Каалоом бар ушундай болду. Мына бирөө Кытайга бериш керек, мына Вьетнамга бериш керек, мына Кыргызга бериш керек, мына Казакка бериш керек, мына Өзбекке бериш керек. Курсун үйдө. 2010-жылы Бакиевди кетиргенде революционерлер эмне деп айткан эле? Сотовый компания 50 тыйынга көтөрөт экен деп. Жеке ишкана 50 тыйынга услугасын көтөрсө, дүңгүрөтүп биз Бакиевди күнөөлөп отурганбыз, туурабы? Мына ал саясатта болот. Бүгүн биз электроэнергияны 2 жолу көтөрдү, 3 жолу. Мына азыр министр айтат, майдан баштап дагы көтөрөбүз дейт да. Каттуу мактап койсоң, сен курултайга делегат болосуң, жоопкерчиликке депутат болосуң, кандай бир коомдук иштерге чакырылган болуп каласың да. Саламатсыздарбы? Политклиника медиасын тет-а-тет берүүсүн баштайбыз. Биздин студияда бүгүн мейманда Жогорку Кеңештин депутаты, Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Исхак Масалиев. Кош келипсиз биздин студияга. Берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Исхак Абсаматович мына жакында өкмөт министр кабинетинин төрагасы өзүнүн арызы менен деп кетти. Ага чейин эле Жогорку Кеңеште сиз маселе көтөрүп, жоопкерчилигин караш керек дегендей айттыңыз да. Эми салык боюнча дагы маселелер чыгып атат. Ушул ситуацияга кандай карайсыз? Бул жерде башынан тактап коелу. Мен айттым эле, анан президент сөзсүз бошоткон деген ойдон алыс болуш керек. Алар тескеринче мен айткан сөздү тескери кабыл алып, дайыма жамандыкты издейт да. Президент болсо тегерегинде жүргөн өкмөт башчысы бар деген ушундай болчу да. Ошондуктан мен пикиримди айттым. Анан жөн эле мен кайрылдым. Эгерде Акылбек Үсөнбековдун тагдырын чече турган адамдар көңүл буруп, бир чара колдонгула деген деп суранычпен калдым. Эми тилекке каршы ушундай туш келип калыптыр. Чын эле ага чейин, видимо, бышып калган окшойт маселе. Айрыкча жанагы салык инспекцияда али такталып тергөө бүтө элек. Канчалык сумма жоготуу болот, канчалык кызмат абалын пайдаланган, ким пайдаланган, аны баары тергөө сот кийин далилдеп берет да. Анын алдын ала бирөөгө күнөө коюш кыйыныраак да. Бирок негизи маселе бар экен да. Миллиарддаган акчага кандай бир бүгүнкү күндө күмөн санап атышат да, каякта ушул акча урдалды, урдалбадыбы, аны тергөө жүрүп атат да. Анан ал албетте Акылбек Үсөнбековичке түзмө-түз тиешеси бар деп мен айткан жокмун, мен аны билбейм. Бирок мен мурда ал кишини билем. Ал өкмөттө иштегенде дайыма салык кызматын мен өзүм көзөмөлдөйм деп. Мен билишим боюнча айрым аларды жетекчилерге, орун басарларына өзүнүн талапкерлерин коюп, кызматка койдурган да. Анан ал адис болгондуктан ошо салык кызматында дайыма көзөмөл кылып жүрчү эле. Анан ошол негизинде булар мен президент ачык эле айтты го, ушуга байланыштуу бир пока калыстык менен тергөө бүтмөйүнчө бошоттук дейт да. Сиз айткандай өз ыктыяры менен кетирилген сөздү уккан эмесмин. Ал менимче кетиришти аны. Аны деле канча кызыкшайчтар айтты, жөндөн жөн кеткен эмес депчи. Эми ал убакыт көрсөтөт, тергөө көрсөтөт. Жеке менин пикирим боюнча али бери аягына жете элек. Көптөгөн маселе бар. Мисалы үчүн ушул бюджетте деле жаркыратып сонун көрсөткөнү бир аз убакыттан кийин ишенгиле айрым каталар көрүнөт да. Мисалы үчүн консолидированный бюджет деп бар кирешелерди топтоп туруп, анын ичинде социалдык фонддун акчаны кошкон бул мындай көргөзмө болуп атат да. Социалдык фонд деген ал сиздин менин топтогон каржылыкка топтогон акчабыз да. Ал эч кандай өкмөттүн тиешеси жок ага. Бир гана айырмасы бар. Айрым категория пенсионерлерге өкмөт дотация кылып акча төлөйт, ал бар. Бирок ал соцфондго эч кандай тиешеси жок да. Ошондуктан аны көрсөтүштүн кажети жок. Экинчиден, ал жерде дагы караш керек, текшериш керек. Себеби ички карызыбыз көбөйүп атат. Бул деген өкмөт банктардан процент боюнча акча алат да. ички карыз болот, тышкы карыз болот, бирок карыз деген сөздүн
мааниси бир эле да. Анан ал деле ошондой эле Акылбек Жапаров, берки Садыр Жапаровду түшүндүрүп берди, көндүрүп берди. Тышкы карыздан коркпошубуз керек деп. Эмнеге коркпош керек? Мүмкүнчүлүк болсо албашыбыз керек. Эгерде өзүбүздүн алтымыз болсо, өзүбүздүн кирешелерибиз жакшы болсо, тышкы карызды азайтсак жаман болбойт эле да. Анан биз дагы калабыз, коркпогула деген мен ал пикирге кошулбайт элем. Бирок бийликте отургандар өздөрү чечет, анан кийин эртеси күнү суроо болгондо өздөрү жооп берет да. Салык кызматына ушу жаңы келген Алмамбет Шыкмаматов дагы ушу салык жагынан мындай реформа кылам дегендей айтып атат да, жана ЭТН боюнча дагы ушул ишке ашчу нерсе. Алмамбет мырза мыкты саясатчы, мыкты ишкер, кандай деп айтсам, ал иштейм десе иштейт. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек да. Ал канчалык мындай кайраттуу киши болсо деле, анын үстүндө чоңдор бар да. Вице-премьер-министр бар, премьер-министр бар, администрациянын башчысы, өкмөт башчысы бар, президент бар, президенттин бөлүмдөрү бар. Алар кандай кабыл алат, анан ошого саясатты салык кызматы өткөрбөйт, ал экономика министрлиги өткөрөт саясатты. Кайсы налогду азайтыш керек, кайсыны көбөйтүш керек деген ал чечим кабыл албайт да. Өкмөт чечим кабыл алат. Ал эми жогорку кеңеш бекитет баарына. Көпчүлүк учурда. Ошондон ой аракеттери болсо, мен жеке пикирим боюнча бир аз алдын ала айтпай туруп, жыйынтыкка келип туруп айткан оң болот да. Себеби мына биринчи күндөн баштап жанакы электрондук накладнойлорду техникалык ЭТТНди биз азайтышыбыз керек дегенде биринчи вице-премьер-министр ал кишинин өзүнүн жеке пикири деп койду да. Бул биздин алдыбызда, жогорку кеңештин алдыбызда сахнада публикага өкмөттүн эки жетекчисинин ортосундагы талаш чыкпаш керек. Чыгып кетти. Ал кабинетте отуруп талаш бирдикке келиш керек да. Себеби элдин алдында, жогорку кеңештин алдында өкмөт деген бир команда да. Ал жерде бир аз түшүнбөстүк болсо, өздөрүнүн кабинеттерине барып бирдикке келиш керек да. Бул шашылып кеткендей болот. Анан аз болгон түштөн кийин президенттин басма сөзү айтат. Президент Алмамбет Шыкмаматовду ошого жөнөттү, реформа кылганга жөнөттү. Анан жанакы ЭТТН боюнча кайрадан карап, изилдеп чыксын деп. Демек ал биз тапшырма бердик деген мааниде да. Болсун ушундай. Кандай болсо деле ошол. Анан дагы бир сөздө Алмамбет Шыкмаматов айтты, мага жакты. Ушул кемчиликке алып келген принциптерди ким иштеп чыккан, ким киргизген, аны деле али бери жыйынтыгы чыга элек да. Ар бир реформа болобу, ар бир жаңылык киргизгенде аны 7 жол эмес 100 жол эсептеп туруп киргизиш керек да. Себеби бул ишкерлерге, жарандарга таасир бере турган кадам болот да. Анан мен жогорку кеңеште билем, күнүгө ишкерлер бир депутатка барат, экинчи депутатка барат, үчүнчүгө барат, төрага киребиз дейт, орун басарга киребиз, кайра кирип атат, мыналарды токтотпосоңор болбойт, биз кыйналып атабыз деп. Себеби билинбегени менен кандай бир талап койсок да кошумча, эртеси күнү ал же товардын наркына түшөт, айланып баарыбыздын мойнубузга түшөт. Же товар сатылбай калат да. Анан ошондо кыйналып калат да. Себеби бир сатуучу токтотуп койсо ишкерди өлгөн, бул бир үй бүлө жашоосу кыйналып калган деген, оор болуп калган деген сөз да. Ошондон реформа кылса жакшы болот эле, бирок эң негизги реформа кылган күндө деле кандай бир ишкерлер менен пикир алмашыш керек да. Сөзсүз эле ишкерлер айткандай болбойт. Бирок эгерде бизге экономика керек болсо, бизге ишкерлер керек болсо, чет өлкөлүк заводдор эмес, бизден кыргыздар курган заводдор, Кыргызстандын жарандары курган, салым кошкон ошолордун фабрикалары иштеш үчүн биз кандай бир жеңилдиктерге жол беришибиз керек да. Мамлекет кепилдик бериш керек да. Ошондо биз экономика өстүргөндө чыныгы жанакы салыктардын төлөмдөрү бир топ эсе көбөйөт. Анан эң негизги ал толук салмактуу төлөмдөр болот да. Анан алдын ала алынган акча эмес, доллардын өсүшүнө байланыштуу акча эмес, поштаны көтөргөн, налог көтөргөн байланыштуу эмес, салык төлөөчүлөрдүн саны көбөйгөндө албетте казнада болот да. Алмамбет Шыкмаматов дагы ошо салыктын эсебинен көтөрбөй бюджетти, башка нерселердин да эсебинен көтөрүш керек дегенде айтты. Жок, эми каалоо тилек жакшы. Бирок салык ошого салык ошо мамлекеттин жүрүш турушуна топтолгон акча да.
жарандарыбыз баарыбыз тең жыйнаган акча барып ошол өкмөт башчы болобу, президент болобу, депутат болобу, ошолордун колуна түшөт. Анан биз бөлүп беришибиз керек. Ошол балага, ушул кишиге, ушул жаранга шарт түзүп беришибиз керек. Жолду куруп беришибиз керек, сууду тартып беришибиз керек, газды тартып беришибиз керек, светти алып барып беришибиз керек, окуу жайды түзүп беришибиз керек, саламаттык сактоо системаны түзүп, бүт баары биздин милдетибиз. Ушул акчага. Ошондуктан бул биз андан кача албайбыз. Салыктын көбөйтүш керек, маселе жок эмес. Топтолгон көбөйтүш керек. Бирок күчкө салып шартты күчөтүштүн өтө коркунучтуу бул эме. Капиталисттин системасы ушулда. Каалайбы кедейлердин акчасына байлар жашагысы келет да. Ошондуктан реформа болуш керек, реформа жүргүзүш керек. Бирок билбейм эмне үчүн биз кандай түшүнбөй атабыз. Кытай коммунисттик партия 35 жылда мамлекетini гүлдөгөн биринчи державага айлантырды. Алар ишкерлерге толук шарт берди. Майдаланып күнүгө КГБ'си, МВД'си барып текшербейт, аларга шарт түзүп берген. Аябай жеңилдетилген кредит берилген. Анан ишкерлер иштеп туруп, азыр Кытайды байытып атат. Биз кийген кийимдерибизди, минген машиналарыбызды, курган строй материалдарын көп Кытайдан чыгып, биз ошону колдонуп атабыз да. Демек биз топтогон алган айлыктарыбыз, акчабыз жуулуп ошол жака кетет да. Негизи максат, ар бир бийликтин максаты ушундай, ошого жеткиришибиз керек да. Бизге завод фабрикаларды куруп, анан ошол чыгарылган продукцияны сатсак, бизде калат акча. Бирок эгерде биз башка мамлекеттин ишканасына алып келип, аларга өзгөчө шарт түзүп берип, өндүрсөк, бир жагы жакшы жумушчу орундар, бирок экинчи жагынан ал акча каяка кетет. Ушул мамлекет кетет. Поэтому кээ бир учурда биз алдан башыбыз керек да. Биз өзүбүздүн жеке ишкерлерибизде биздин жарандарыбызга толук күч беришибиз керек да. Бул кыйын, чын айтканда кыйын. Мен эсимде бар, мен салык кызматында иштегенде мага айтпады бир вице-премьер, сен иштегенде планды аткара албадың. Мен кийин текшерип чыксам, мага кагазды алып келип беришти, кошумачылар сразу. Чын эле, азыр 14 ай иштегенде 7 ай планды аткарыпмын, 7 ай аткарылбаптыр да. Мен план деген бул прогноз. Ушунча түшөт, ушуга аракет кылыш керек деп. Ал эми сөзсүз анча болот деген ойдон алыс болуш керек. Анан жылына бир 10% кошулат, 10-20% кошулат. Ушуга аракет кылыш керек да. Анан ошондой эсимде бар, биз ушу Дордойго патентти ошондо 1,5-2 миң сом төлөйт эле орточо алганда. Көтөрөбүз деген аракет болгон да. Ошондо бизде Ала Тоо кинотеатрга бүт ишкерлер базардан келген профсоюз келип туруп мени чакырышкан. Барбайт дедилер, мен бардым. Эмне гана уккан жокмун мен. Бирок барып береттим, көтөрүш керек. Уят эмеспи? Как силер 100 000 долларлык аборт кылсаң, 1,5 миң сом төлөсөңөр бир аз туура эмес да. Барып пайдаңар деле көбүрөөк да. Ал эми канча муну сүйлөшүш керек. Аны кадимкидей эле мамлекет менен ишкерлер эсептеш керек да. Себеби бир жагынан туура алар соодагерлик кылып атат, бирок экинчи жагынан темир коробканын ичинде соодагерлик кылып атат. Ысыкта тертеп какап кыйналып, суукта какшап, суукта үшүп отурушат да. Бирок тиричилик кылып атат. Кандай болсо деле 50 000ге жакын жарандарыбыз ошол жерде тиричилик кылат да. Ошондуктан ал 2006-жылы патент киргизгенде биз өзүбүз ошондо келечекке бир аз проблема туудуруп койдук да. Кийин азыр патенттен качыш өтө кыйын. Бирок керек, эртеби кечпей барышыбыз керек. Бул оор процесс. Ошондуктан салык деген өтө назик тема. Аны баарыбыз төлөгөнгө милдеттүүбүз, бирок саналуу эле киши күлүп деле берет да. Рахмат деп төлөп берет. Калганда бүт баары каргап төлөйт да. Төлөгүбүз келбейт да. Эмнеге дегенде төлөгөнгө ылайыктуу биз мамлекеттен толук камсыздоо көрбөй атабыз да. Ошол эле. Мен балам мектепке бара албайт, мен балам жумушка таба албайт, мен пенсиям татыктуу эмес, жетишпейт деген ошондой. Анан үйүмдө суук, мен суукту керек болсо печкени отун менен, баллон менен жагам, себеби көмүргө акчам жок деп турса, эчтеке кыла албайсың да. Анан эртеси күнү чыгып алып эшикке, эмне үчүн мындай иш болуп атат, өкмөт карабайт деп кайра өзү эле айтат да. Бул өтө кыйын. Бирок баарыбыз бир өлкөдө жашагандан кийин урушабызбы, талашабызбы, баары бир бирдикке келишибиз керек да. Азыр салыктын түрлөрү да көбөйүп атат да, баягы ОСАГО деген салыктагы. Жок, ал салык эмес. Ал башкачараак. ОСАГО деген бул мындай болуп атат да. Бул камсыздандыруу. Негизи өз ыктыярдуу камсыздандыруу болчу эле. Азыр милдеттүү камсыздандыруу болуп калды. Ал мыйзамды 2017-жылдарда кабыл алганда көбү каршы болуп кабыл алынган. 2025-жылда 1-январдан күчүнө кирет. Ошондон баштап баарыбыз тең үйдүн ээлери, автомашинанын ээлери
сөзсүз камсыздандыруу процесстен өтүшүбүз керек да. Июльга чейин узартып атат. Жок, ал башка. Ал эми жоопкерчилик сен оформить этпесең, ал жоопкерчилик июльга чейин узартты да. Ошондуктан 6 айда сен даже жанагы төлөп койбосоң эчтеке болбойт сага, урушпайт сени. Июльдөн баштап сага штраф салат да. Анан кече жакында дагы бир мыйзамдарды киргизди. Хорошо, штраф салбайт. Бирок бул закон кабыл алынат да. Мен жалгыз каршы чыктым. Эми биз үйүбүздү сатабыз десек, автомашинабызды сатабыз десек, камсыздандыруудан өттү деген справканы алып келишибиз керек да. Эгер алып келбесең, оформить этпейсиң. Бул конституцияга далып келбеген норма. Себеби үй меники болгондуктан мен өзүм калгандай сатам да. Сен мага эмне эреже коюп атасың сен? Страховка болгон эмесми? Болгон эмес. Жок, анда сен сата албайсың деген. Көрүп атасыңарбы? Бул бир аз кыйшык болуп атат да. Бирок ошентип мен суроого толук жооп алган жокмун да. Биз мамлекеттик камсыздандыруу компания эмес, жеке камсыздандыруу компанияларга ушундай эле аракет кылып атабыз да, өкмөт. Буларга шарт түзөп, мен уже ачык эле айттым, силер ушул камсыздандыруу компаниянын кызыкчылыгын коркуп атасыңар. Эгерде мамлекеттик жалгыз бир компания болсо мен түшүнө турам, коммунист катары түшүнө турам. Мейли ошо болсо болсун. Биз аны көзөмөл кыла алабыз, өкмөт көзөмөл кыла алат. Акчаны каяка кетирдиң, акчаны кандай жогорку кеңеш көзөмөл кыла алат, президент башкара алат. Анан жеке менчик ишкана болсо кантип көзөмөл дейсиз? Себеби жеке менчик ишкана болсо, сиз менен ал ишкана келишим түзөт. Экөөңөрдүн ортодогу келишим. Сен соттошосуң аны менен. Эч ким башка токтото албайт аны. Анан жанагы чыгашарына эгерде кокустан Кудай сактасын авария болуп же чагылган уруп үйүң күйүп кетсе, акча төлөп берет. Бул жагы маселе жок. Бирок азыр өкмөт бизге келип ушундай төлөнөт, мынча төлөнөт деп каяктан билесиң сен? Ал жеке менчик ишкана болуп да. Кайсы учурда кандай төлөнөт? Ким айтты аны сага? Алар ушундай вада берип атат. Эгерде сен мамлекеттик камсыздандыруу компания болсо, мен түшүнө турам. Анда жалаң мамлекеттик камсыздандыруу. Бул менин жеке пикирим, эгерде мамлекеттик камсыздандыруу болсо, бул кандай болсо деле биз жоопко тарта алабыз да. Мына жакында Америкада бир аябай жаман нерсе болду, уктуңарбы? Бир жаш жигит камсыздандыруу компаниянын башчысын өлтүрүп койду да. Медициналык камсыздандыруу, саламаттык сактоо. Эми аларда система бир аз башкачараак, бирок ошондой болсо деле турмушу төлөгөндөн баштап бергөнгө чейин камсыздандырууга байланып калган да. Бирок эртең ооруп калса, компанияга мен ооруп атам, мага операция кылыш керек, боор алмаштырыш керек, аны кыл десе, жок, сеники туура келбейт деп, договордун бир кыйчыктары бар деп. Ошону баарын көрүп туруп, ушул жигит барып тигилерди өлтүрүп койду. Анан эң кызыгы, бул жаман иш, окуя, трагедия деп коебуз. Бирок коомчулукта абдан туура кылдың деп сөз чыкты да. Коомчулукта бул системанын пайдасы жоктугу билинди. Страховой компания, ойлоп көрсөңүз, 1,5 миллион автомашинадан 1000 сомдон алса канча болот? 1,5 миллиард болобу? 1,5 миллиард болобу? Бир жылда. 1,5 миллиарддык жоготуу болбойт да. Демек, кайсы бир суммалар калат, кийинки жылы кайрадан төлөйсүң. Ошондуктан бул аябай мындай көздү кызыктыра турган нерсе да. Министрлер кабинети, бюджетти жогорку кеңеште талкуулап атканда дагы сиз ошо жоопкерчилик маселесин айтканда жанагы тарыхый объекттер жөнүндө дагы айтып кеттиңиз эле да. Ооба, эми тилекке каршы мындай болуп атат да. Эмнегедир бул жигиттер бийликке келип биринчи күндө өзүн билемдикке салып атат да, жана Скөл гостиницадан баштап. Жаманбы, жакшыбы? Бизде мыйзам бар. Ошо тарыхый объекттерди коргоо боюнча. Ошого ылайыктуу өкмөттүн токтому менен жүздөгөн бир объекттер ушу тизмеге кирген да, мамлекеттин мыйзамы менен корголот. Аларды бузууга мүмкүн эмес. Аларды ремонт кылганда Маданият министринин макулдук алыш керек, башка нерсе кылып. Ошону карабастан биринчи башталды мамлекеттик гостиница Скөл. Жакшынакай бетонду эскирип калган вариант, жанагы, может быть, башкача болуп калды. Бирок ал бузулган имарат деп айта албайм мен эч качан. Бир жума трактор менен талкалабай койду го. Мен өзүм көз менен карап турдум. Бирок ал иш бүттү. Кийин Маданият министрлиги биз чыгарып койдук деп мэрия макулдук берип койгон да. Бул мыйзамсыз. Бирок мыйзамга орошту. Анан бир аздан кийин автовокзалдар жүрдү. Аларда эле тизмеде бар. Тарыхый объект деп эсептелет. Ага чейин, бул бийликке чейин мурда Темирбек Сариев премьер болгондо, Дзержинкада Алатон маңдайында типография болчу. Алда тарыхый объект болчу. Аны деле жокко чыгарды да. Эми азыр талкалап эмне кылышты билбей атат. Мына быйыл эле Фрунзе Панфилов дивизиянын музейи Минобороны балансындагы.
Ошо 65 сотканы өкмөт 3800 тонна арматурага алмаштырып атат. Бул тарыхта болбогон нерсе. Жерди арматурага алмаштырган бул таптакыр акылга сыйбаган нерсе да. Эгерде ушунчалык кыйын болсо, жерди аянтты жанагы аукционго коюп туруп, ачык кымбат бага сатып туруп, ошол акчага кааласаң арматура сатып ал, кааласаң туалеттин кагазы сатып ал. Бирок мыйзамдын жолу менен болуш керек. Болгону ушул талап да. Аз болгонсо мына автовокзалдар жөнүндө айтып атат. Батыш автовокзал, Чыгыш автовокзал ушул тарыхый объекттерге кирет. Объект архитектура деп коет да. Эми мейли автовокзалга ыңгайсыз деп коелу, машина тыгын болуп кыйналып. Бирок анын функциясын өзгөртүп башка бир мамлекетке керектүү максаты менен иштетсе болбой беле. Мисалы үчүн тиги Батыш автовокзал ал мындай деп айтканда кече жакында эле курулган бир Совет бийлигинде акыркы жылдары курулган. Бул жакшы эле имарат, чоң имарат. Аянты бар, башка нерсеси бар. Аны эмне сөзсүз бүлдүрүп бирөөгө берип коюш керек. Жер калып калбады. Болбойт да. Анан ошондой эле булар объекттерде эч кандай аз болгонсо мына экөөбүз отурган мына жаныбызда дагы бир эң тарыхый мыйзамдар объекттердин бири азыр жогорку сот жайгашкан имарат. Мурда ал жерде кыргыз министрлиги жок, ал жерде жогорку кеңеш болчу эле. Верховный Совет Кыргызской ССР болчу, президиум. Ага чейин Кыргызстандын эң биринчи өкмөттөрү ушул жерде болчу да. Биринчи биздин баягы мамлекеттик имараттарыбыз бири. Бул тарыхый. Кыргыз республика, Кыргыз мамлекет пайда болгондо ушу пайда бааны түзгөн инсандар ошол жерде отурганда. Аны деле сот билбейм ким жасап атат аны. Темирлерди кагып туруп, сыртынан шиферный плитка менен ороп таштайлы аракет болуп атат. Ал деле тарыхый объект болгондо биринчи болот. Мен араңыздарга тиги министр, маданият министрине айттым, мен болдучу десем, мен уруксат берген жокмун. Бирок бирөө уруксат берди ага. Соттор деле өздөрү ремонт кылбайт да. Алар деле бирөөгө уруксат башкармалыгына, президенттин иш башкармалыгы ким болот мен билбейм, но аны токтотуш керек да. Ошондуктан мен айтканым, бизде көптөгөн бузула турган объекттер бар. Мына шаардын ичин тазалаган жакшы, жанакы реклама объекттерди алган жакшы, жаман эмес. Көчөлөрдү кеңейткен жакшы. Бирок бир гана нерсе ал жерде машина стоянкалар жоголуп кетти да. Ошондуктан тыгын бир аз көбөйүп кетти. Анан азыр анча-мынча борбордогу кафеге барам десең, силерге келиш үчүн мен жөө басып келдим. Себеби бул жерде тегеректе машина койгонго кыйналып калгам да. Өзүм зарылам да. Ошондуктан ошондой бир аз тоскоолдуктар пайда болду, но бирок ал мындай смертельный эмес. Кийинки жолу ойлоносуң да, же жөө эле барайынбы, же бирөө таштап койсун деп ойлоносуң да. Бул эми чоң шаарларда боло турган нерсе. Кайгыра турган эчтеке жок да. Ошондуктан тарыхый объекттерди биз сакташыбыз керек. Себеби мен дайыма кайталам, биздин ким акыркы сөздөрү бизге жеткен ата салттын мурасын ыйык сактап урпактарга берели деген сөз бар да. Сактабай эле талкалап атпайсызбы? Каалоом бар ушундай болду. Муну бирөө Кытайга бериш керек, муну Вьетнамга бериш керек, муну Кыргызга бериш керек, муну Казакка бериш керек, муну Өзбекке бериш керек. Курсун үйдө. Хорошо, жакшы болсун. Курсун. Маселе жок. Бирок бир аз чындыкты айтыш керек да. Биздин акчага, бюджеттин акчага үйдү куруп, карызга 25 жыл бергени бул мындай белек эмес да. Белек эмес да. Мен сатып алып атам. Эң негизги жетиштиги бул жеңилдетилген. Туура. Мен 25 жыл, 15 жыл төлөйм. Бул бир топ жеңилдик. Бирок ичинен бекер эмес. Курган, ушуну куруп берген строитель айлык алган да. Ушул акчадан. Премия алган, орден медаль алган, айлык алган. Демек ал милдетин аткарган. Ага мыйзам кабыл алып берген депутаттар мыйзам ылайыктуу бизге да рахмат айтпаш керек. Бизде милдеттүү сан кабыл алган. Себеби биз шарт түзүп бердик. Президент сунуштаган азамат жигит мактасак болот. Бирок ал деле айлык алып атат да барат. Самолет пулемет менен жүрөт да. Ошондуктан бул жерде жаранды кекетип туруп, мен сага айлыгыңды көтөрдүм, мен сага үй алып бердим деген азыраак айтылса жакшы болмок да. Жарандар түшүнүш керек да. Ал менин акчама курулган депчи. Мен ай сайын берген акчага бир мисалды келтирейин. Мен салык кызматынан сурагам да бир жолу. Биз мамлекеттик кызматкерлерге абдан жакшы муниципалдык айлыктар көтөрүлдү. Бул өтө жакшы нерсе да. Ошого ылайыктуу канча подоходный налог көбөйдү десе 5 миллиард сом кошулду. Демек көбөйткөн акчадан 5 миллиард сом биз кайра салыкка берип атабыз.
Бул салкадагы салымы тиеді. Демек бул бир оборот болот. Андан кийин азыр билинбей эле байкадыңарбы 2010-жылы Бакиевди кетиргенде революционерлер эмне деп айткан эле? Сотовый компания 50 тыйынга көтөрөт экен деп. Жеке ишкана 50 тыйынга услугасын көтөрсө, дүңгүрөтүп биз Бакиевди күнөөлөп отурганбыз, туурабы? Неме ал саясатта болот. Бүгүн биз электроэнергияны 2 жолу көтөрдү, 3 жолу. Мына азыр министр айтат, майдан баштап дагы көтөрөбүз дейт да. Бизге биринчи жолу тарифти көтөргөндө эмне деп айткан эле? Мунаны көтөрсөк, мында жашап калат деген да. Жетпейт экен да, чын айтканда жетпейт ал. Карыздар энергетикага 2 миллиард доллардан ашык. Жалпы көлөмүнөн 2 миллиард доллардын карызы тегерегинде бир аз көбүрөөк ошо энергетика жумшалган акча. Муну кайтарыш үчүн чын эле тарифти 5 сом кылыш керек да. Ага 53 чыдабайт. Кудай жаралган сууду иштетип, кредит алып иштеткен акчага эмне үчүн биз төлөшүбүз керек депчи. Ошондон варианттарды ойлонуп иштетиш керек, аракет кылыш керек. Аракет болуп атат, айтылып атат. Мисалы үчүн Акылбек Сөнбеков чайбачоңузда келгенден баштап жылына 30дан объект курабыз деген электроэнергетика. Куруп атат, аз, 30 эмес да. Эң негизи биз акыркы жылдары, бул чын айтканда бардык эле президенттерге таанымал. Элибизге жагымдуу сөздөрдү сүйлөгөндү үйрөнөбүз. Уккусу келген маалыматтарды айтабыз. Жаман сөздөрдү айтпагыла деген айтпайбыз да. Зато душмандарды тестеп алабыз. Но журналист душман, но депутат душман, но министр душман, но уур экен. Бул вообще түшүнбөгөн адам экен. Өзү иштегенде акмак болгон деп ушинтип жаман адатыбыз пайда болду баарыбызда. Бирок ошо кайра айтылгандар туура экени кийин убакыт өткөндөн кийин Мен адамдын коомунда ушундай болот. Чын айтканда, сын пикир айтканда башында капа болуп кабыл алышы мүмкүн да. Мен дайыма айтам да, бир мисалды айтам да. Бүгүн азыр журналисттер НПО ушинтип коебуз, азаттык болобу, клоп болобу, башка көз карандысыз деп коелу. Бирок алар деле көз каранды. Мисалы үчүн жалпы европалык баалуулуктарга алар көз каранды. Жок бул финансирование көз каранды. Бирок калыстык бар да жердечи. Ошол журналисттерге айткым келип атат да. 1989-90 жылы Радио Свобода, эркиндик баары тең айткан. Коммунисттерди кетирели, коммунисттер кетсин, Масалиев кетсин, элди тогозуңар, бүтүрдүңөр деп. Ошондо бир сөздү айтып жатам. Но Центральный площадь аянтта Топчубек Тургуналиев ачарчылык жарыялап чатырда жатпады беле. Бир киши камалдыбы, камалбады? Жок. Аны Абсамат Масалевич ушундай айтчы, жигиттер, кыздар жүргүлөчү, бир сүйлөшөлүчү. Эмне оюңар бар, кандай кылабыз? Кыргыз тилди киргизиш керек. Мына мыйзам кыргыз тил киргизди. Аны эмне? Коммунисттер сунуштап кыргыз тили мамлекеттик тил болду. Сентябрь 90-жыл. Эгемендүүлүккө жете элекпиз. Унутуп калдык го аны. Анан эң акыркы жетекчи тынч кызматын тапшырып кеткен бул Абсамат Масалевич болуп атат да. Ошону дайыма эске алышыбыз керек. Келгени бар, кеткени да бар да, ошондуктан сый, урмат менен кетем десе аракет кылыш керек да. Мен баары эле аракет кылбайт деп айта албайм. Болот, ушакка ишенбеш керек да. Бизде акыркы жылдары ушакка ишенген өнөр пайда болуп калды. Мага ушинтип айтты, сен ушинтип айттың, сен ушинтип айттың, сен мындай кылдың. Мейли. Ошон үчүн да сын пикир баары эле туура деп айтылбайт. Бирок анча-мынча жакшы ой менен, жакшы ниет менен айтылган нерсени жок дегенде угуп койсо, эске алып койсо аштык болбойт. Баары эле тупой, баары эле түшүнбөгөн акмак деп. Мейли, мен андан кетмек эле. Бирок канчалык сен тарбиясыз айтсаң, ошончолук сага кайтат да. ошон үчүн убакыт тараза деп айтылат турган. Жанагы кошумачылык бул менин атам 6 жыл Кыргызстандан жетекчи болгон. Кошумачы дегенде мен көргөм, билгем. Ошондуктан мен билем ал эмне деген. Бирок ошол кошумачылыктан менин атам татыктуу өтүп кеткен да. Өтө мактай турган баштаса, ал айтат эле, бул чөтө жигиттин бир ойлору начар окшойт депчи. Алыстайт эле да. Ошондуктан экинчиден бизде албетте Москвадан көзөмөл болуп, баягы жалпы идеология боюнча мактоо деген Сталинден баштап коруп калышкан да мактагандар. Бир гана генеральный секретарды мактаса мактайт эле, калгандарды тыюу салынган. Ошондуктан бизде президенттер келгенден баштап Аскар Акаевич тунук президент, биринчи туңгуч президент деп эле баштаганбыз. Анан кийинкилерди мактай баштадык. Профессия болуп калды мактай турган. Бул эми тиричилик деп койбу.
5 жылда bir жолу шайлоо келгенде деле бир аз кандай бир материалдык пайда көрөт шайлоочулар. Ал эми кошоматчылыктан көрүп калдык. Каттуу мактап койсоң сен курултайга делегат болосуң, жогорку кеңешке депутат болосуң, кандай бир коомдук иштерге чакырылган болуп каласың да. Дайым эле ошондой боло берет да. Буну жогото албайсың, конечно. Бул мүнөзүбүз ушундай баягы. Биз убакыт өткөндө балким биздин неберелерибиз, балдарыбыз бир аз башкача болот. Бирок таптакыр жоготуш кыйын го. Бир гана жолдору бар жоготуш. Эгерде биз экономиканы көтөрүп, иштетип, экономика иштеп калса, көпчүлүк калкыбыз татыктуу ишке жетсе, татыктуу жашоого жеткенде, мындай нерселер азаят албетте. Эмне себептен кээ бир мамлекеттер, Исландия, Швеция дегендерде саясатка кызыкпайт да. Алардын экономикасы ушунчалык деңгээлде, аларга керек жок, депутаттык керек жок, министрлик керек жок, эмне кылам баш ооруп. Биз болсо депутаттыкка үмүттөнөбүз, министр болгонго үмүттөнөбүз, аракет кылабыз да. Аким кызматта турат, мен да барып калайын депчи. Эмнеге? Анан барганда куттуктайт туугандар келип, майлуу сүттүү болсун, кызмат ордуң деп. Ушул каныбызга сиңип калган бул. Кетет, азаят да. Бирок убакыт кетет. Могу кийинки убактарда тергөө абак жайындагы абал боюнча дагы көп маалыматтар чыгып атат. Анан кечээ жакында эле ушу Facebook баракчасында ушу бир блогер Батмакан жол болдуева деген ушул Баткендеги убактылуу абак жайында көргөн кордуктары тууралуу айтып чыкты да. Ушул маселе жогорку кеңеште мындай каралышы керек деп да Марлен Маматалиев айтты да. Ушул маселе дагы ушу көтөрүлүп. Эми мындай да. Чын айтканда, бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Эгерде бул орун болсо, орундалса, чын эле ушундай болсо, бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Ал жерде тез эле ушул жерде жетекчи, райондун жетекчиси ким болсо кызматтан кетиш керек да. Керек болсо министрге да жоопкерчилик тартыш керек. Бирок жарандарыбыз деле ушул болгондон кийин освидетельствование деген бар да. Документирование деген ар нерсе бар да. Бирок айтып атпайбы, мен аман чыгыш үчүн мен үн чыкпай эле чыгып кеттим, анан кеткенден кийин азыр айтып атам дейт. Мен чындыкка окшош деп айткым келип атат да. Мындай нерсени жөндөн жөн күнөө койгон өтө оор нерсе да. Балким ушул эжекен же карындашым ушу ажал ушунчалык жетти, тойгозду да. Балким ушуга. Кандай болсо да муну текшертиш керек. Болгондо деле баса калып эле текшербей. Мына кечээ СИЗОдогу Өзүч Тополоң болгондо уже жооп айтып атпайбы? Болгон экөө эле таяк жеди. Себеби биз телефон текшергенде сопротивление кылды, ошол экөө эле уруп койдук. Биз экөө тең криминальный авторитет. Бирок криминальный авторитет деген соттун чечими жок. Алар подсудимые. Соттун өкүмү чыга элек. Криминальный авторитет деген бизде мыйзам жок. Аны кабыл керек. Биз эгерде биз мыйзам кабыл алып, криминальный сообщество, криминальный авторитет, вор закон дегенди киргизсек, ошондой айтсак болот. Азырынча түшүнөбүз, билебиз, ал туура. Бирок ал адам эмес деген маани эмес да. Ошондуктан бул нерселерде жогорку кеңеште карашты, ал факт боюнча. Менимче биз ал эжекени чакырып, ал аялды чакырып, бир аз туура эмес болуп калдык. Биз ушул РОВДнын же МВДнын башчысын чакырып, ага чейин бизге башкы прокурор барып кызматтуу изилдөө жүргүзүш керек да. Бирок аягына жетиш өтө кыйын да, себеби убакыт өткөндөн кийин алар мени зордуктады десе, тиги жок десе кантип кыласың? Далил жок болот да. Күбөлөр айтышы мүмкүн. Ким айтат? Начальник РОВД айтмак беле, чын эле ушундай болду деп. Же дежурный айтмак беле. Камайт аларды. Ошондуктан бул билбейм, өтө өкүнүчтүү нерсе да, мындай ушуга эгерде боорун болсо, бул чын айтканда офицерлер өз ырыктары менен арыз жазып кетиш керек да. Жигит болсо, офицер болсо. Бизде андай болбойт да. Кийинки кезде Бишкек жана иш жагынан дүйнөлүк рейтингде мындай алдыңкы орунга чыгып атат. Анан жогорку кеңеште да ошол маселе айтылып атат да. Сиздер дагы мурда фракцияда ошондой маселе. Угуп коелу дедим. Реакция жок. Хорошо дедик, повесткага киргиздик дедик. Жок. Мен айттым, эми биз биринчи орунда турабыз, рекордсмен болдук. Айткыла эмне кылыш керек? Биз эмне кылып берели? Жок, иштерге аралашпагыла. Бирок биз жашап атабыз да, биздин бала чакабыз окуп атат. Биз күнүгө басып жүрөбүз, ушу ишти жытап атабыз. Карыган кишилер өпкөсүнө кирип зыян келтирет, оорукчан, өпкө оорукчандарга андан бетер оор кылат. Мына бир цифраны Минздрав берген. Жыл сайын 3000 адам ушу өпкөсүнө ырчтан өлөт дейт да. Өпкөсүнө зыян берип. 3000.
Ошонун 3000'den içinde көпчүлүгү Бишкектен да туура. Эмне кылыш керек дейт? Кандай эмне кылыш керек? Иштеш керек. Күнү түнү иштеш керек. Жайдын күнү жазда иштеш керек. Кыш келгенде иштеш керек. Жок. Бүгүндөн баштап чрезвычайный ситуация кылып, квартал кылып газды алып баргыла. Ал жерде жаранда айтат, мен газды албайм, кымбат. Хорошо, мен сага насыйга берем. 5 жылга, 10 жылга, 100 жылга. Ушул бериш керек да. Жана кустурган анча-мынча мүлктөрдү ошол жака жөнөтүш керек да. Акча миллиард берип атпайбы? Ошону жумшап, эң негизги Бишкек шаарында жыл массивди биз газга өткөрсөк 70-80%. Мен кепилдик берем, бир топ тазаланат. Бирок ошондо эле мен таптакыр түшүнбөй атам. ТЭЦ ремонтуна $1,5 миллиард кетип, дагы эле иш чыгып атат. Айтпады эле иш болбойт депчи. Машиналарды бул убакыт керек. Машиналарды ишин эле биз акырын электрическийге өткөргөндө бул эме милдеттүү кыла албайсың да. Вакыт керек ага. Жана канттагы цементный. Канттын цифры бизге келип баштады уже жакын арада. Ошо түтүн. Ошо 2 турба бизди тойгозуп атат да. Эми аны кандай кылыш керек, мен баары түшүнүп турабыз. Адистерибиз баары түшүнүп турат, эмне кылыш керек. Бирок эмнегедир кылбай атат. Анда кечээ өкмөттүн өкүлү билбейм, бир чыгып мактады го бизге. Биз абдан жакшы иштеп атабыз. Мына азайып кетти. Айнекти ачып карап көрчү, эмнеси азайып кетти? Каякта азайып кетти? Эртең менен тунугураак болот, правильно. Кечке эмне болот? Кыш басып кетет. Аны баарыбыз тең билебиз. Биз көчөдө бир саат басканга ар бир адам кечинде басат да. Көпчүлүк басат. Баса албайсың. Сондуктан бул жерде биз чогуу, бул жерде мен кайталап коеюн, мен бул жерде тигил акмак, бул акмак деп айткым келбей атат. Биз чогуу бир жолун таап иштешибиз керек да. Мен сессияда эле айттым, эмне керек, закондорду алып келгиле, эмнени бошотобуз силерде. Все, что хотите, бошотуп берели. Жанагы чет жактан заказ кылган аппараттарды газ менен күйө турган. Бошотолу, келгиле. Ишкерлерди ошол налогдон бошотолу. Судаларды проценттен бошотолу. Чыгып ар бир үйгө биз ошондойду алып келишибиз керек да. Ошондо мен гарантия берем, биз топ тазалык болот да. Мындай болсо анда анан кээ бир учурда административный режим ошол жерде пайдаланыш керек да. Адамды коркутканда эмес, лицом на землю деп топон кылбай. Именно ошондой учурда жок, бул жерде газ болот деп катып туруш керек да. Туура түшүнөм, сендеги газга бир аз кымбатыраак болот. Түшүнөм, бирок электричествого караганда арзаныраак да. Анан көмүр деген көмүр. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, кандай бир пайызы түтүн менен чыгат да. Аны биздин өпкөбүзгө түшөт, көчөлөргө түшөт, өсүмдүктөргө түшөт, өсүмдүк ууланып калат. Шылып көп да маселе. Муну мен Бишкек шаарында чоңойгонмун, бул жерде 27 мына жерде жанагында бүткөм. Бала кезде карды озуска салып жеп жүргөнбүз, мурду озуска салып. Анан кар жаагандан кийин бир жумага чейин кар таза эле болчу. Таптаза болуп. Бир жумада, андан кийин, конечно, басат эле. Бирок бүгүн эртеси күнү түштөн кийин уже капкара болуп калат. Баягы кара эмес, калдыктар ошол замат эле кошулат да. Кум, микроскопический кумдорду. Кээде масканы тагып эшикте басып келсең, масканын сырт жагы капкара болуп калат да. Ошо баары көзгө кирип атат. Анда биз баарыбыздын көйгөйүбүз да, муну чогуу иш кылышыбыз керек да. Мен ошондой эле сунуш кылып атам, мен ал жерде мэрди кетирдигин ойнон аласмын да. Анан калп сүйлөгүлө да. Бизге келип туруп, 2 жылдан бери иштеп атабыз, тазараак болду деп. Билбейм, сен жашаган жерде тазараак болушу мүмкүн, балким сен верхний зонада жашасаң тазараак. Мен жашаган жерде тазараак болгон жок да. Мындай өкмөттө категория тазараак деген айтылбайт да. Момунча пайыз уулуу болчу эле, мынчага түшүрдүк деп кепилдик беребиз десе, ал бир андай жок да. 2 жылдан бери биз декабрдын аягында, жаңы жылдын астында 1-орунга чыгып атабыз дүйнөдө. Биздин экологдор эмне деп айтты, министрство? Булардын аппараттары туура эмес экен депчи. Туура эмес көрсөтүп атат деп. Аппарат балким туура эмес, бирок көз менен мурун сезет да. Көз сезет туура. Көз менен. Сезет, көз кышышат. Мурду бүтүп калып атат, оозуна дем алган кыйын болот да. Сезет да. Жаш балдар сезбеши мүмкүн, бирок жаш өткөндө барып түшүнө баштайт да. Ошонун айрыкча мына автовокзалдын зонасында сокулукка чыккан жерде чыкканда, мына алдык жөөк жолдун тегеринде невозможно, баса албайсың да. Ошондуктан
Biz hareket kılışımız керек. Может быть, мен билбейм, балким биз бюджеттен целевой миллиард, 2 миллиард бөлүп беришибиз керек. Бир гана маселеге да. Бишкек шаарындагы конуштарда, жанагы жер үйлөргө баарын газификацияга беришибиз керек. Причем күнү түнү иштеш керек. Газпром менен сүйлөшүп туруп балдар ушундай кылгачы. Алар иш кылып атат, бирок алар баягы берилген акчага ылайыктуу шашпай жасашат да. Срочно жасаш керек. Ар бир үйгө жеткиришибиз керек да. Баары эми Керек болсо Путин менен сүйлөшүп, мамилелери жакшы да, сүйлөшүп туруп газдан бизге кошуп бергиле. Иштесе болот. Надо ошого барышыбыз керек да. Мындай сүйлөсөң баары бир, булар бузуклар деп айтат. Мындай ийгилик болбойт андай. Исхак Абсанатович, мына жаңы жылдын алдында турабыз. Келаткан жыл жакшы жылдардан болсун. Анан сизди ушул 2024-жылы эмнелер кубантты? Мамлекеттин өзүндө болобу же сиздин өзүңүздө болобу, жогорку кеңеште болобу? Кайсы нерсеге мындай кубандыңыз? Мен кубанганым, мен дагы бир жыл неберелүү болдум, май айында. Уулум кыздуу болду, ушул эң бактылуу ушул болуш керек да. Анан меники өткөн жылдан бери ар бир жашаган жылым бул кубаныч да. Чоң сыноодон өткөнмүн, сыноодо артта калды, баары жакшы бүттү. Ошондуктан ар бир жыл мен үчүн бул чоң жетиштик деп эсептейм. Анан эң жакшы деп айтканыбыз, жакын уруктуу туугандардан жоготуу болгон эмес, бул жакшы нерсе. Анан кандай болсо деле, кандай саясатта ар кандай иш болбосо деле, биздин элибиздин баары бир жүрүш турушу өзгөрүп, жакшы жакка кетип баратат. Бирок бул депутаттар, министрлер, президенттер кылган иш эмес, бул ушул адамдардын өзүнүн иш аракеттери да. Ошого биз элибизге миң мәртебе ыраазы болобуз да. Анан бизде башкача мамиле кылганга укугубуз жок. Алар бизге бийликти тапшырды, биз аларга кызмат кылганга милдеттүүбүз да. Колубуздан келгенче түшүнүүбүзгө ылайыктуу. Ошондуктан мага жакканы эми баары бир кандай өзгөрүштөр болуп атат, аракет болуп атат. Көптөгөн курулуштар ишке ашты. Бул жакшы нерсе, мектептер ачылды, садиктер ачылды. Бул жакшы нерсе, үмүт пайда болуп атат. Оңолот деп. Бирок чын айтканда өкүнө турган иштер көбүрөөк болгон да. Аны айткымда келбейт, бирок болгон да. Мыйзам бузулар болгон, адам тоготпогон болгон, мыйзамсыз чектөөлөр болгон. Мына бүтүн Кыргызстан фракциянын жетекчиси таптакыр мыйзамсыз мандаттан ажыратып соттоп таштады. Мен ачык эле айтам, соттоп таштады. Мыйзамсыз. Кайсы бет менен ошо сот жүрөт мен билбейм да. Бирок убакыт келет, ал кечирим сурайт. Сөзсүз сурайт. Ошондуктан ушундай нерселер баары жакшы нерсени мындай булгап таштайт да. Айткым келет жакшы деп, бирок ойлосоң анан кантип жакшы деп айта алам. Аракеттер болуп атат деп айтсам болот да. Аракет болуп атат, аракет жакшы. Ушул эле заматта маселелер бар да. Сиз ушу бир майке келгенде жогорку кеңеште мисалы бир мандаттуу же партиялардан депутат округтардан келеби, ошол жөнүндө мындай бир кандайдыр бир документ даярдалып жаткан сыяктуу деп айттыңыз. Жок, мен айткам, анан токтотуп койдум. Себеби мындай болот, баары бир чечимди мен кабыл албайм, чечимди жогорку кеңеш жалпы кабыл алат. Эң негизги ушул мыйзамга кол койгон президенттин пикири да болуш керек да. Анын деле пикири бүгүн чечкиндүү болуп калды. Ошол кандай чечсе ошондой болот. Азырынча бирдик жок. Түшүнүксүз болуп атат. Партиялык тизме калабы калбайбы? Калат деп айтып атышат, бирок ким билет анда. Бирок бир мандаты болсо анда башкача болуп калат да. Мына экинчи жолу курултай өттү. Курултайда элдин өкүлдөрү келип, уун чыгарып, биз койгон маселени айтып атат да. Паланча айылда мектеп жок, паланча райондо жол жок, паланча райондо больница жок деп. Мен депутаттар жума сайын бейшемби күнү ошону айтып атпайбы? Анан ушул жерде маселе болуп атат. Курултай конституцияда бар ушундай орган, элдин өкүлү дейт. Анда биз кимбиз? Ошондуктан бул маселе мен башкача койгом да. Бүгүн так жана бир делегат айтканда же парламент болуш керек. Мындай туруктуу парламент. Же баарыбыз тең ошо курултайга айланып кетели деген сөз. Балким же советтик мезгилде Верховный Совет болгон. Алар 2 жолу сессияга кирет эле, бюджетти бекитет эле, өкмөттүн отчетун карайт эле. Айрым мыйзамдарды бекитип кетет эле болду. Бир жумага 10 күн керет эле. Калган учурда бар тең депутаттар иштеген жеринде иштейт эле. Там система башкачараак болчу, 350 кишиден көпчүлүгү мамлекеттик кызматкер болчу да.
Бүгін азыр мамлекеттік қызматкерлер саналу. Сондықтан қиынырақ. Мен ал мәселе бойынша так бірдікке келген жоқпын да. Пікірім бүгінгі шейін так болу керек. Bir жағынан демократия болсын деп ойлап отырсың, екінші жағынан bir мандаттуу деп ойлап отырсың, бирок bir мандаттууга деле акчалар барат да. Ушул райондогу аттуу баштуу бир олигарх барып, же ККН башчысынан бата алат, же доллардан бата алат, же дагы бир себеп менен шайланат да. Эл алдамай болуп калды. Эл эмес. Шайлоого катышкан жарандарыбыз айрым учурда ушу шайлоо бир аз тиричилик деген ишенимде. Элге мен айта албайм, себеби 70% шайлоого барбайт да. Ишенбейт. Бизде жалпы проблема бар да. Бишкек шаарында, шаарларда эң көп 30% барат да. Калгандар айтат, мен ишим бар. Дем алыш күнү ишим бар дейт да. Сонда бул жерде маселе ошо чечилет. Мен үчүн бирдикке өзүм келе элекмин да. Ошондон сунуш бере элекмин. Бирок диктатуранын бир коркунуч жери кандай болсо да дайыма кыйшык болуп атат да. Таза диктатор болбойт окшойт. А так коом дүйнөдө баары тең ушул ойго келип атат. Жана парламенттик республика деген, парламенттик башкаруу деген ал деле өтө мындай коркунучтарды пайда кылат экен да. Корпоративный кызыкчылык болот да. Bir жагынан баарыбыз тең үй бүлөдө чоңойгонбуз, үйдүн ичинде бирөө ээси болот да. Ал жерде голосование менен чечпейт да. Кимдин решающий голосу бар? Башында үйдүн ээси ким болот? Аягында ким болот? Өзгөрүлөт да. Ошондон коомдо эле ушундай. Иштеш керек да, ойлош керек. 2 жыл бар, 2 жылда бир сунушташ керек. Акылдашып. Алдыда ушу келе аткан жаңы жылда сиздин кандай каалоо тилектериңиз бар? Мен каалоо тилегим ушу жаңы жылда биз коомдогу напряжениени жоготсок болот да, мындай тирешени токтотсок болот. Бири-бирибизди негизсиз бурмалоодон алыс бололу. Жамандыкты каалоонун алыстыраак бололу. Анан бутуң сындырам, камайм, жейм, жутам, чайнайм деген токтотуш керек. Убакыт өтүп кетти ал, бүттү. Ошондуктан биз ынтымакка барышыбыз керек. Эгер биз саясатчылар ынтымакка барбасак, мен саясатчы деп президентти деле айтам, депутаттарды деле айтам, министрди айтам. Биз бирдикке келе албасак, бир аз убакыттан кийин эл ордуна коюп койт да баарын. Мага жеткирбейли да. Элдин нааразычылыгына жеткирбеш керек да. Эң негизги ушул да. Эми жашыма жараша, шартыма жараша тынчылык болсун да бизге. Дүйнөдө болгон жаман мына иштер бизге жетпесин деп каалайсың да. Тынч болсун. Эмне болсо да талашсак да тынчтык болсун да. Анын үчүн ынтымак керек, анын үчүн түшүнүк керек да. Бири-бирибизди түшүнөлү эмки жылы. Түшүнүп, чогуу ийгиликке баралы. Ушундай тилегим бар да. Рахмат Иксак Абсаматович студияга келип маек бергениңизге.